26 жашымда Ноокат райондук ЗАГС бөлүмүнө башчы болуп дайындалгам. Сот болуп иштеп атканда эң оор кандай чечим кабыл алдыңыз? Ата энеси ажырашкандан кийин баланы кимге калтырыш керек деген маселе болот. 12 жашта төрөгөн кыздар барбы? Абдан көп. 12 жашар, 13 жашта. Алар аны жашырат, бирок уже больницага барыш керек болуп калат. Сотторго абдан нараазычылыгы көп. Адилетсиздик чечимдерди чыгарып атат. Байларга карапайым элди кыйнап коюп атат. Кээ бирөөнү ушактап койгонбуз, кээ бирөөнү мындай акысын жеп койгонбуз. Бирөөнү өлтүрүп кетти, зордуктады. Маньяк келип барып союп кетти деген роликти койсом, миллион. Отец деген жерге грек деп жазып, апасын гречка деп жазып койгондар да болгон да. Жакшы судья эмес окшойт бул. Муну как бы ссылкага. Соттук системасы эң күчтүү бийликтин бутагы болчу. Анткени президент да соттоп салчу. Өкүмдү жазып атканда, чечимди жазып атканда ар бир дело бул бир адамдын тагдыры. Саламатсыздарбы, урматтуу эксклюзив KG каналынын көрөрмандары, мен журналист Семет Аманбеков. Бүгүн бизде учурдагы подкаст. Бүгүнкү биздин коногубуз жогорку кеңешке талапкер, келе жаткан шайлоого катышкан талапкер Мадмарова Эльнара. 4-чү округтан талабын коюп жатат. Саламатсызбы, Эльнара айым? Азыр биринчиден чоң рахмат биздин подкастка келип. Анткени сиздин өмүр баяныңызды, программаңызды терең изилдеп көрсөм, абдан кызыктуу, мындай кандай десем, күтүүсүз бир жерлери бар экен. Мисалы үчүн мугалимсиз, анан ЗАГСта иштегенсиз, анан ошодон кийин сотко барып калдыңыз. Абдан мындай мен үчүн абдан күтүүсүз учурлар болду. Бирок эң кызыктуусу эң башынан эле башталып атат. Мына атыңыз Эльнара, абдан мындай оригиналдуу, эксклюзивдүү бир ат экен. Эльвираны уккам, Эльнураны уккам, Эльнара дегенди уккан эмесмин да. Ошо атыңыз мааниси эмне, атыңыздын мааниси? Ким койгон атыңызды? Саламатсызбы, Семетей? Мен да абдан чоң кубанычтамын сиздер менен бирге подкастка келип катышканыма. Өзүм жөнүндө айтып кетсем, менин атым Мадмарова Эльнара. Эльнара деген атымды менин эң чоң экинчи абам Мадмаров Арап деген судья болуп иштеген көп жылдан бери абабыз бар эле. Ал абабыз мен төрөлгөндө абдан кубанып, анан атымы Эльнара деп коебуз деп айткан экен. Эл деген эл, нар деген элдин жүгүнү көтөрө турган кыз болот. Бул келечекте судья болот деген. Ошондо эле мен төрөлгөндө эле батасын берип, ушул атты мага койгон экен. Жүзүңүзгө жазып койгон турбайбы уже, судья болот деп ошондо эле. Ата энеңиз каршы болгон жок? Жок, каршы болгон жок. Анан азыр интервьюнун астында мындай кыскача баарлаштык, абдан мындай сабаттуу, тартиптүү айымды көрүп жатам. Ушул тартибиңиз ата энеден берилген да, туурабы? Ушу ата энеңиз жөнүндө кыска айтып кетсеңиз, ким болгон, атаңыз, апаңыз кандай тарбия берген сизге? Менин атам Мадмаров Абдывали деген киши болгон. Ал жогорку билимдүү болгон, Кыргыз мамлекеттик университетин ошол мезгилде эле бүткөн, финансист болгон. Ноокатта эң бир алдыңкы жетекчилерден, эң үлгүлүү инсандардан болгон. Атам биринчи орунда. Ушул атам өткөнүнө 35 жыл болсо, азыр деле баары аябай адамгерчиликтүү, кичипейил, жөнөкөй, элди көргөндө өзүнүн көйгөйүн көргөндөй болуп туруп, чөнтөгүндөгү акыркы акчасын дагы берип туруп, элдерге жардам берип жүргөн экен. Анан бизге тарбия бергенде дагы элдин талабын биринчи орунга койгон үчүн абдан жоопкерчиликтүү, жөнөкөйчүлүктүү, кичипейилдиктүү, адамгерчиликтүүлүктү биринчи орунга койгон. Апам болсо Айым кыз деген апамдын аты Айым кыз. Ал мектепте өмүр бою иштеген, библиотекада иштеген. Апам анан бизге ар дайым үйдөгү ишти кылбасаңар дагы сабакты жакшы окугула деп мектептеги эң сонун китептерге бизге ар дайым доступ болгон үчүн үйгө эң сонун китептерди алып келип бизге ушул кичинелигибизден баштап китеп дүйнөсүнө, мектепте эң алдыңкы окуучулардан болушуңар керек деген тарбияны берип өстүргөн бизге. Демек, билимге жакын турбайсызбы? Ошол мектеп эмесинен, китепканасынан баштап, Мектептеги кезибиз жарымдан көбү китепканада өтөт эле. Бала чагыңыздагы эң мындай жүрөккө жакын учурларды айтып берсеңиздер. Менин атам 3 уул жана бир 4 карындашы болгон. Эң чоң абабыздын кызы бар эле, Зияда Мадумарова деген.
ал эжебиз биз үчүн эң чоң үлгү болгон. Эжебиз жетекчи болгон областной масштабта, жездебиз дагы областной масштабта жетекчи болгон. Аны көрүп биз өсүп үйүнө барганда эжеме өзүнүн служебный машина келип алып кетет эле эжеми. Жездеме өзүнүн служебный машинасы алып кетип, бирок ар дайым чогулушта эжем менен жездем бирге жүрүшөт эле. Абдан кайны журтуну сыйлаган, ата энесин биринчи орунга койгон, апаларыны бирдей кийинтип, кайсыл жерге ким сыйга чакырбаса, апасы менен кайненесин бирге алып жүргөн эжем бар эле. Ал эжем азыр деле баары тааныйт. Эң сулуу, эң адамгерчиликтүү, кичипейил, биз үчүн чоң үлгү болуп, ушул мектепте окуп атканда эле мен чоңойгондо Зияда эжемдей болом деп туруп сыймыктанып, ошол эже мен үчүн үлгү болгон. Зияда эже кайсы жерде иштеген дейсиз ошондо? Ал Опторг базада генеральный директор болгон. Жездебиз болсо областной профсоюздун жетекчиси болгон. Анын областной масштабтагы чогулуштарга ар дайым бирге жүрүшөт эле. Адан кийинки апамдын кызы Мадмарова Гүлнара деген эжебиз болгон. Ал абдан чынчыл, абдан күчтүү юрист болгон. Бизде Ош шаардык сотунун төрайымы болгон, Кара Суу райондук сотунун төрайымы болгон, кийин Ош облустук сотунда судья болгон. Ал үчүн өмүр бою мен ал эжем билгенде, ал эң тартиптүү, эң көп китеп окуган, жумуштан келип деле ар дайым китеп окуп, ушунчалык ал үчүн адилеттүүлүк биринчи орунда болгон эжем бар эле. Ушул эки эжем мен үчүн чоң үлгү болгон. Бирок бала чагыңызда ошол жана династия деп коет, соттордун бир династиясын көрүп калган турбайсызбы? А эмне үчүн мугалим болом деп чечим кабыл алдыңыз? Ошондо эле юрфакка эле барбайт белеңиз анда? Биз мектепте окуганда абдан жакшы тарбия алганбыз. Орус эжекелер окуткан эле. Валентина Константиновна деген эжекебиз бар эле. Орус тил жана адабият боюнча бизге сабак берет эле. Ал эжекебиз биз үчүн ушундай кумир эле да. Ал эжени көрүп туруп бүт жаштар ошол мезгилде мен ушул Валентина Константиновнадай мугалим болобу деп, биздин поколениеда баары эле орус тил жана адабият боюнча мугалим болобуз деп аябай кыялданчубуз. Ошол максаттарды биринчи орунга коюп, ал эжеке бүт мындай бизди творческий даярдап, көп бир телевиденияларга алып чыгып, биз болсо китептеги каармандардын ролун аткарып, биз үчүн ошо китеп дүйнөсү, адабият дүйнөсү абдан чоң ролду ойногон үчүн мен мугалим кесипти тандаган элем. Анан мугалим болуп иштедиңизби? Мугалим болуп иштедим. Ошол эле өзүм окуган мектепке мугалим болуп келишти эңсеп, мектепке келип туруп мугалим болуп иштедим. Бир аздан кийин заман өзгөрүп, юрист аялдар жок болуп калды ноокатта. Анан ошондо мен биринчи юридикалык билимди алган аял болдум дагы. ЗАГСка юрист аял жок болгондуктан мени сунушташкандан 26 жашымда Ноокат райондук ЗАГС бөлүмүнө башчы болуп дайындалгам. Кимдин арасында биринчи юрист аял болдуңуз? Ноокат районунан? Ноокат районунун арасында. Ушу эгемендүү Кыргызстандын тарыхында мен сиз биринчи юрист аялдардан киши. болгом. Анан ЗАГСка бардыңыз. Эми ЗАГС деген бул мындай абдан салтанаттуу, эки киши башын кошуп, бириктелип, бир үй бүлөнү түзгөн мекеме. Ошол жакта дагы кандайдыр бир кызыктуу учурлар болгондур да. Эки адамды бириктириш абдан чоң салтанаттуу. Мен ошол салтанаттарды өткөргөндө өзүмдү ушундай бир бактылуу сезет элем. Ал жакшы жагы. Көөлүк берип жүргөнбүз туулганда, туулган балдарга көөлүк бергенде мен негедир Ноокат эли аябай жакшы көргөн дагы, кызыбыз сендей болсун деп туруп ошол жылдары сендей кыз болсун, атын Элнара деп койгон деп, аябай Элнара деген аттуулар көп болуп кеткен. Сиздин артыңызданбы? Мен атыман сендей кыз болсун деп абдан өзүм эле иштеп атып, баары эле келип сендей болсун чыдап эле көөлүктү жаз, өз колуң менен жаз деп, анан Элнара аттуулар көп болуп кеткен. Ошол деле мен үчүн абдан жакшы, себеби баардык ата энелер эмнегедир кыздарын мендей көргүсү келген. Кайсы сапаттарыңызды, жакшы сапаттарыңызды көрүп аттылар? Айтып атты беле? Мен абдан жөнөкөй болсом керек. Жөнөкөй, кичпейил. Ноокаттын эли өзү ыймандуу, кичпейил, адамгерчиликти чоңду чоңдой көргөн, кичини кичүүдөй көргөн. Мектепте бизге ошондой тарбияны берген үчүн
мен ойлойм ушул жөнөкөйлүгүмнен, адамгерчилигимнен, мээнеткеч жагыман карап анан мен көбөлгө болуп туруп эл нарааттуулар көп болсо керек. Эми айтып атпаймынбы, жана кызык учурлар бар го, эми какой-то бир необычный пара болуп калабы, же кандайдыр бир неме болуп калабы, ошондой эсиңизде айта аласызбы? Эмне кандай бир учурларды? Мен эми орус класста окуган үчүн ал мезгилде эмнегедир анча билимдүүлөр, грамотныйлар аз эле да. Көйлүктө орусча деле жазат элек, кыргызча деле жазат элек. Кызыктуу окуялар мурда көйлүктөрдө айыл өкмөттүн жооптуу катчылары жазып жүргөн эле. Алар анча сабаттуу болбогон окшойт. Гректерди отец деген жерге грек деп жазып, апасын гречка деп жазып койгондар дагы болгон да. Анан атасыны кәрис деп койгон да. Кореецти. Кореецти кәрис деп коюшкан да. Негизи кыргыздар ошондой жазат да, Кыргыздар ошентип жазат, анан апасын кәриска деп коюшкан да. Анан ошо көйлүктөрдү өзгөртүп, гректер, корейцтер кайрадан өзүнүн мекемелерине кетип атканда, границаны өткөндө мындай нация жок да, гречка деген жок да, кореец, кәрис деген нация жок да, кәриска деген жок да деп келишкен. Ошол ооба, ошол көйлүктөр кайрадан келгенде оңдоп, аларды ошо туура грамотно жазып, сабаттуу кылып туруп жазып берген учурлар болгон. Ошол учурлар мен бир кызыктуулардын бири деп ойлойм. Анан ЗАГСтан Жалал Абадтык юстиция, адилеттик управлениясына кеттиңиз, э? Мен үчүн дагы бир үлгү болгон эжебиз бар эле, Айтматова Турсунай Бабажановна деген генерал майор эже эле, юстиция башкармасынын башчысы эле. Ал эжебизди Жалал Абад областына юстиция башкармасына которгондо ал ЗАГСтар боюнча ушу главный специалистке алып кеткен. Аны менен бирге барып 2 жыл иштеп, анан кайрадан ал эжебиз эмеге Ош облустук юстиция башкармасына кайтып келгенде кайрадан кайтып келгенбиз. Ошол жактан да кандайдыр бир укук жагынан күчтүү нерселерди алып калдыңыз да, бир тажрыйба болду да сизге. Ооба, ал эженин өзү баскан, Турсунай Бабажановна Айтматованын баскан жолу ал абдан талаптуу, күчтүү коюп, абдан сулуу, акылдуу, көрөгөч, тартиптик, катуу талап кылган жетекчи эле. Ошол эженин тарбиясын алганыма Жалал Абад областында дагы ошону менен бирге өзүмдүн кичпейилдигимди, адамгерчилигимди көрсөтүп, мен жакшы эле иштеп келдим деп ойлойм. Анан нотариус болуп да иштеп көргөнсүз, э? Мамлекеттик нотариус. Ооба. ЗАГС бөлүмүнөн кеткениmin себеби ал жерде эми туулгандыгы тууралуу, нике тууралуу, ажырашуу тууралуу, адамдын өмүрүнө кандай таасирдүү жолдор болсо ошону баскан, өлгөндүгү тууралуу көйлүктөрдү берет элек. Ал баскычтарды өткөндөн кийин мен дагы өзгөргүм келди, өскүм келди, алдыга карап ынтылгым келди. Ошондуктан мен нотариус болгум келди. Нотариус болуп, ал жерде дагы абдан кызыктуу экен нотариус деген кызмат. Себеби эки адамдын ортосунда келишимдерди түзөт экенсиң, ишеним каттарды түзөт экенсиң. Ал жерде иштеп, ага мамлекеттик нотариус болдум. Ал жерде иштегенден кийин уже буну да үйрөндүм, мен дагы өсүшүм керек, дагы алдына карап жылышым керек деп, кийин судья болгум келди. Өзүмдүн абамдын жолун баштап, улап, эжемдин жолун улап, судья болгум келип, кийин анан 2007-жылы судья кесибине ээ болгом. Эң негизги сотко барам деген түрткү эмне болду? Эми сот деген бул өзгөчө бир кыйын жумуш. Бирөөнүн тагдырын чечкен жумуш. Ошо кадамга барам деген киши даяр болуш керек, моралдуу даяр болуш керек, туурабы? Эми ар кандайлар бар, бирөө там амбициялары бар, бирөөнүн бир пара алгысы келет, бирөөсү мүмкүн кандайдыр бир өмүрүндөгү максаты, кыялы болгон. Сизге эң алгачкы түрткү эмне болду? Мен негизги түрткү болгон бизде Ноокат районунда ЗАГС бөлүмү дагы, нотариус бөлүмү дагы сот имараты менен бирге жайгашкан. Ал жерде сыртта турган элдерди көрүп, алардын кыйналганын көрүп, мен өзүм ушул талаштарды чечкене эрким жетет. Ошол жерде өзүмдүн адилеттүүлүгүм, өзүмдүн дагы билимдүүлүгүмдү көрсөткүм келген дагы. Ошондуктан сот системасына, эжемдин жолун жолдоп, сот системасына баргым келди. Демек сиз ошол жактан адилетсиздикти көрүп калдыңыз да, э? Анан ошону бир оңдоюн деген кадам болдубу? Элдердин аябай соттун астында туруп кыйналганда мен жанында болушум керек деп эле. Мүмкүн болушунча элге укуктук жактан мыйзамдуу чечимдерди чыгаргым келип, ошол жолду тандагам.
Бирок сиз сразу Оштук областтык сотко бардыңыз, райондон баштабай. ооба. Эмнеге? Ал мезгилде ушу конкурстар объявление болот эле. Ноокатта иштесе уже болбойт эле, өзүм ноокатты баары эл тааныганда баардыгына жардам бере албайсың. Себеби сотко келгенде бир тарабы ыраазы, бир тарабы нааразы. Ооба. Андыктан мен ойлонуп ушул алыска бара албайт элем, себеби үй бүлөм бар эле, жаш балдарым бар эле. Алыска жака кое албай, Ош облустук сотуна же Ош шаардык сотуна конкурс объявление болсо, ошол жака жарыя болсо, ошол жака барайын деген ой менен Ош облустук сотуна жарыя болуп калды эле. Ал жака тапшырып өтүп калгам. 2007-жылы сотко өтүш, бул эң биринчи конкурстун жарыялаган бири, абдан талаптар катуу болчу. Конкурсту жеңил эле өттүңүзбү же кыйналдыңызбы? Абдан кыйын болгон. Ошол мезгилде бизден бир орунга 13 талапкер катышкан. Биринчи жазуу түрүндө компьютерден экзамен тапшырганбыз. Кийин собеседование өткөнбүз. Көп талаптар болгон. Ошол талаптардын баарын аткарганмын. Ал үчүн абдан көп даярданганмын. Даярданып анан өткөнбүз. Анан сот системасына келгенде мен укук коргоо органдардын жумушун анча-мынча билем да. Бул такыр башка жумуш. Бул ЗАГС эмес, бул нотариал эмес, тем более мектеп эмес, университет эмес да. Тагдырын чечкен, кээ бирде оор чечимди кабыл алышка даяр болуш керек. Эң алгачкы кадамыңыз кандай болду? Мында сот болдуңуз. Анан мындай сезим болдубу? Кичине бул жоопкерчилик, оор мындай немеси такыр башка жумуш экен деген. Биринчи судья болуп туруп барганымда мага ал кесип анча жаккан жок да. Себеби ЗАГСта ар дайым торжественный регистрациялар болуп, нотариуста дагы адамдар келишим түзүп, кубанып, мен адамдардын эң бир бактылуу минуттарына күбө болгом да. А бул жерде чындыкты издеп, аябай чындыкты издеп, татаал маселелер менен айласы жок келген адамдар келген үчүн башында көнбөй аябай кыйналдым. Бир чечимди оңдоп 7-8 жолу жазып, саат 2-лерге чейин жумушта болуп иштеген күндөрүм бар. Кийин бара такшалып, анан көнүп кеттим ал жумушка. Сот болуп иштеп атканда эң оор кандай чечим кабыл алдыңыз? Башында мен 6 жыл криминалист болгонмун. Криминалист деген бул кылмыш, жаза иштерди караганбыз. Иштерди карагансыз. Өмүр бою эркиндигинен ажыраткан өкүмдөр чыгарганбыз. Кийин өзүмдү мен караганда, мен более цивильный правага жакын экенмин. Жарандык укуктарды коргоо боюнча жарандык иштерди караган өткөнмүн. Мен үчүн эң татаал иш бул ата-энеси ажырашкандан кийин баланы кимге калтырыш керек деген маселе болот. Бала ким менен жашасын деп. Негизи мындай караганда атасы да жакшы адам болот, апасы да жакшы адам болот. Экөөнүн тең үй бүлөдө бала үчүн түзгөн шарттары жакшы болот. Аны карап бала дагы ата-энесин бирдей жакшы көрөт, атасын да жакшы көрөт, апасын да жакшы көрөт. Бала үчүн абдан татаал болот кимисин менен жашашты тандаш. Ошол маселеде аябай көп ойлор келип, мен үчүн эң татаал маселе бул баланын жашаган жерин аныктоо. Ата-энеси ажырашкандан кийинки маселе. Азыр негизи статистика боюнча ажырашуулар көбөйүп баратат тилекке каршы. Сиз адискөй эксперт катары айта аласызбы? Эмне үчүн ушундай болуп атат? Мен ойлойм, биздин коомдо жаштар үй бүлөнү курууга анча даяр эмес. Үйүндөгү берген тарбиясында дагы башка талаптар болгон. Мисалы үчүн биз деле жаш кезибизде турмушка чыгаардын астында армияга барып келсе, анан чыгабыз деп бир илгерки мезгилдерде ошондой болгон да. Анан армияга барып келсе, ошол жигитке тийебиз деп туруп биздин поколение ошондой настройдо болгон. Кийинки поколениялардын ниети башка болгон да. Жогорку билимдүүбү, үйү барбы, ата-энесинен бөлөк жашайбы, ушул жака жаштар көбүрөөк кызыгып кеткен да. А негизинен караганда бул кандай адам? Бул Кудайым өзү жакшы көргөн адамдын сапаттары жөнөкөйлүк, сабырдуулук, кичпейилдик, ыймандуулук болуп эсептелинет. Эмнегедир үй бүлөнү курардын астында биздин жаштар ушул нерсени биринчи орунга койбой, ата-энеси деле баардыгы
атасы кандай адам, апасы кандай адам, үй бүлөдө шарты кандай, жогорку билим алганбы деген багытта күйөө балага турмушка чыккысы келип, же болбосо келинди алганда дагы ушундай бир башка кызыкчылыктары менен атасы кандай адам, апасы кандай адам, эми бул мындай адамдык сапаты жөнүндө айткан жокмун. Коомдук орду, байбы же болбосо бир бийликте иштейби деген кызыкчылыктарды биринчи орунда койгон үчүн эмнегедир биздин жаштардын арасында идеология ошондой болгон үчүн мен ойлойм, ажырашуулар деле ошондон болсо керек. Себеби ата энеси деле барганда сен ошол үй бүлөнүн кызы болдуң, ошол үйдүн сөзүн бизге ташып келбегин, ошол үйдө нан жесе нан жейсиң, суу ичсе суу ичесиң деген сөздөрдү деле ата энеси анча айтпай калды. Жаштар болсо үй бүлө курарда ал жака барганда мен ойлойм ушу ажырашуулардын негизги себеби деле ошондо болсо керек. Келин ошол үйгө барганда өзүнүн кыздай мындай апасыны мисалы үчүн кайненедей көрбөш керек да. Ошону өзүнүн апасындай жакшы көрүш керек. Ошол үйгө барганда атасын атасындай жакшы көрүш керек. Анын кандай жаман жагы болсо дагы анча көңүл бурбай, мисалы үчүн атасы жаман болсо же апасы жаман болсо ал ага чыдайт да баарыначы. Себеби ал атасы, апасы. Кайненелер болсо келинди алганда ал кандай сеп менен келди, анын кандай кыялы бар экен, ошолорго көбүрөөк көңүл бурат да. Ал келин, жаш келин бирөөнүн үйүнө келгенде аны өзүм кызымдай кабыл алайын. Кызымдын кемчиликтери болсо, өзүнүн кызынын кемчилиги болсо жашырат да. Ошол жаман жагын жашырып, анан көбүрөөк кызындай мамиле кылса, түшүнүп, шарт түзүп, кээ бир кыялдары болсо, жаман жагы болсо айтып чыгып, апаларына айтпай, ошол жерде кызына кылган мамиледей кылса, мен ойлойм, ажырашуулар аз болсо керек эле депчи. Ошо биздин коом анча идеологиялык иштерди жакшы жүргүзбөгөндүктөн бизде ажырашуулар көп болсо керек. Сиздин сөзүңүзгө толук кандуу кошулам. Мен ойлойм, үй бүлө деген бул эмгек. Эң биринчи ошол эмгекке даяр болуш керек. Жөн эле эмгек эмес, бул күнү түнү жасаган эмгек. Анткени жанагындай эми биринчи жанагындай сүйүү бат эле муздактап калат экен. Анан бири бириңди урматтап, ата энеңди урматтап, анан келинге жасаган мамилесин же наоборот күйөөңө жасаган мамилесин күндөн күнгө жана Айтматов айтпады эле, адам болуш деген бул эң кыйын. Мен башкача айтат элем, күндөн күнгө күйөө же келин болуш деген бул кыйын. Анткени эми 20 жыл, 30 жыл, 10 жыл, 15 жыл жашагандан кийин кичине өзгөрүп калат экен да мамилелерчи. Анан күндөн күнгө жана эң биринчи эле алып келдим, ошондой эле мамиле жасаш деген ошол абдан чоң баалуулук деп ойлойм да. Көбүнчө ошо ажырашууларды карап атканда алар өзүнүн кызыкчылыгын биринчи орунга коет. Балдарын ойлобойт да. Эгоизм. Балдар кандай тарбия алат? Ал атаны дагы, эненин дагы мээримин толук алыш керек. Ошого даяр болуш керек. Анча мынча күйөөсүнүн жаман кыялдары болсо, аны жашырып, аны жакшы жол менен, жакшы сөз менен тарбияласа, ал эркек деле бара-бара оңдолуп кетет. Аял киши деле эгер күйөөсү көрсө аялынын анча эмес сапаттарыны, биздин мына ыймандуулукту, адептүүлүктү, тарбияны биринчи орунга койсо, мен ойлойм, ажырашуулар азыраак болсо керек деп. Туура айтасыз. Мен зордук, зомбулук боюнча бир нече журналистикалык иликтөөлөрдү көргөм. Ошондо жанагы зордук, зомбулукту жасаган балдардын баары өзүнүн бала чагында ошону көрүп калган ата энесинен. Анан ровно ошондой ксерокопия кылып түшүрүп койгон. Азыр мына абдан ыплас нерселер болуп атат. Жанагы маньяктар пайда болуп, өлтүрүп атат биздин жаш кыздарды, зордуктап атат жаш кыздарды. Ошонун баары тарбиядан келген нерсе деп ойлойм да. Негизи тарбия жөнүндө кеп кылсак, мына акыркы убакытта жаштарыбыздын кандайдыр бир теңтекчиликтин көрүп, мындай биздин кыргыз элибиздин көп баалуулуктарына сиңбей, түшүнбөй атканына күбө болуп атам. Мына ДТП авариялар көбөйүп, жаш балдар ата энесинин машинелерине отуруп алып, правасы жок айдап, арак ичип алып айдап, башка балдардын өмүрлөрүн үзүп коюп атат да. Анан ушул тарбияны ордуна келтириш үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Мен ойлойм, бул маселеде абдан үй бүлөнүн куралышы, сакталышы, үйдүн ичиндеги тарбиянын ролу абдан чоң. Себеби үйдө биз азыркы мезгилде баардыгыбыз биринчи орунга билимди коюп калдык, образованияны. Билим алыш керек, билимдүү болуш керек деп. А негизи биринчи орунда мен ойлойм, тарбия болуш керек. Үйдүн ичинде
атасы өзүнүн ролун так аткарса, энеси өзүнүн ролун так аткарса, балдарга тарбия бергенде бирөөнүн акысын жебегин, жалган сүйлөбөгүн, туура жолдо жүргүн, чоңду көрсөң жардам бергин, кичүүнү көрсөң ага жол бергин деген тарбияны үйдө анча бербей эле биз деле көбүнчө ата энелер жумушка кетип, эмне дейбиз, келдиңби сабактан, тамагыңды жедиңби, сабагыңды кылдыңбы, барып эшикке ойноп кел, уктап кел. А мындай караганда эненин ролу үй бүлөдө абдан чоң да. ооба, Эне эркек постоянно жумушта да. Ооба. эне ушул тарбияны көбүрөөк берип, бизге дагы ушу ыйман жагынан көбүрөөк жол көрсөтүп туруп, уят болот деген сөздү эгер көбүрөөк айтса, мен ойлойм бизде дагы ошо зордук, зомбулук, ушундай мыкачылардын өзүнүн мына коомдогу эч ким көрбөйт деп ойлошот да алар. Эч ким билбей калат, эч ким көрбөйт муну депчи. Эгер бар жокту Кудай көрүп турат, Кудай бизге күбө болуп турат деген уран менен жашасак, ыйманыбыз бекем болгон болсо, коомдо мындай зордук, зомбулук жана башка адамга сыйбас жаман иштер, ыплас аракеттер азыраак болсо керек. Дагы айтып кетерим, бизде мамлекетибизде сонун мыйзамдар жазылган, конституциябыз да баардык адамдын укуктары көрсөтүлгөн, эркиндиктери. Ошону менен бирге адам өзүнүн укугун жакшы билбейт. Укуктук жактан биздин мамлекет сабатсыз болуп, ушул биздин чыккан мыйзамдарды, адамдардын ошол мыйзамга баш ие турганы, ага карата жоопкерчилиги кандай болот? Көп кылмыштарды жасап, бирок соттун залында ал калып кетип атат дагы. Анча иштер мындай массалык маалымат каражат аркылуу билдирбеген үчүн, ал элге жетпеген үчүн булар аны анча эмес кылмыш, мен жөн эле сүйлөп койдум, мен жөн эле тийишип койдум, мен жөн эле ал мындай эле мамиле кылып койдум деп жөн эле деген сөзүндө жоопкерчилиги жок, уяты жок жана ошо ыйманы жоктугунан ушунун баардыгы келип чыгып атат деп ойлойм. Туура, азыр жанагы 19 жаштагы Айсулуунун өмүрүн үзгөн жигиттин да сүйлөгөнүн карабайсызбы? 4-5 аялды зордуктап өлтүрдүм деген өзүнүн көрсөтмөлөрүн берип, анан бул жактан чыгып оңолом деген сөздөрдү айтып атат. Бир дагы мындай жоопкерчилигим бар, ушундай болуп калды деген немесин көргөн жокмун да, раскаяниясы жок да. Анан бунун баары эненин дагы эми бул деле чоң эмгек да. Бул деле мына баарыбызга сыр эмес. Мүмкүн биз дагы өзүбүздүн үй бүлөбүздө ошол кылып коебуз. Балдарыбыз жүрсө, кичине эс алалык, кичине бирдеме коелук деп сотка берип коебуз. Телевизор күйгүзүп коебуз, планшет болсо планшет берип коебуз, болду. Анан YouTube буларды тарбиялайт. YouTube'да баленин баары бар. Өзүңүз билесиз. Эмне деген баленин баары жок. Ошол жактан үйрөнөт да ошонун баарынчы. Анан ата энеси, азыркы жаштардын ата энеси YouTube болуп калды. Атасы да YouTube, апасы Instagram. Ошондой менен өсүп калды да. Ошон үчүн мисалы үчүн мен таң калганым, жолдо келатып кичинекей балдар мороженыйын жеп туруп, фантигин жерге таштайт. Мага не то что фантик, бир кичинекей нерсени таштап коюш деген бул кылмыш болчу. Ата энебиз тарбия айткан да. 100 километр уруна турса дагы ошол жака ташта, жок болсо чөнтөгүңө салып, үйдөн келип туруп мусоркага ташта деген тарбия берчү. Азыр мына коласын ичти, таштады. Семечкасын алып чакты, таштады. Мамлекет жыйнап коет, менин шаарым эместен. Ошондой кандайдыр бир неме жок да, тарбия жок да. Ошон үчүн толук кошулам. Туура айтып атасыз, бирок эмгек. Кээ бирде өзүбүздүн эми чарчайбыз, бирок келечегибизди коюп атабыз. Мына азыр көп учурлар пайда болуп атат. Акыркы убакытта окуп атам, такыр муну интернетти ачсам эле, баласы апасын сабап койду, кызы атасын сабап койду. Бул деген жанагы сотканын таасири. YouTube, Instagram'da баленин баарын көрсөтүп атып, мына бузулду да биздин немебиз. Бир поколение бузулуп кетпесе болду эми. Кыздарыбыз эрте жетилип калып атат. Ошол видеороликтарды, YouTube'дардан аркылуу фильмдерди көрүп туруп кыздар эрте жетилип атат. Ооба. Ошолор деле аябай коомду бузуп атат да. Аябай бузуп атат. Мен кызым көргөн нерсени көрүп уруштум. Же бир чектөө коюп коеюн десем коюлбайт экен, жанагы 18+1 деме. Жана VPN коюп эле, бизден акылдуу да балдарыбыз. Ошон үчүн мен ойлойм, ата эненин ролу эң биринчи, мугалимдин ролу эң биринчи. Ушу мугалимдер, ата энелер ошого неме көңүл бурса. Анан дагы бир нерсе айтып кеттиңиз, бизде абдан мыйзамдар жакшы жазылган, бар деп. Анан бирок
сизде сот жана криминалист болуп иштедим деп атпайсызбы? Ошол убакытта кандайдыр бир эң өкүнүчтүү нерсеңиз? Мына мыйзам башкача болсо ушундай кылмакмын. Мына жагдай башкача болсо ушундай кылмакмын. Мүмкүн пожизненный, мүмкүн эң өкүнүчтүү чечимиңиз барбы? Абдан менин жүрөгүмдү ооруткан иштер бул Зомбулук, зордук зордук, зомбулук. боюнча абдан көп иштерди карап атабыз. Кыздарыбыз эрте жетилип атат. 18-ге чыкпай эле 16 жашында төрөп коюп атат. Биздин мыйзамдарда алга аябай катуу жоопкерчилик бар. Ал оор жана катуу оор кылмыштарга кирип кетет. Азыркы мезгилде мыйзамдарга көп өзгөртүүлөр кирип, аларга пробация берилбей турган болуп калды кээ бир беренелерге. Ооба. Өзүнүн кылган аракетинин ооругуна караганда. Бирок ошого дагы алып келген кыздарыбыздын эрте жетилгени болуп атат да. Өздөрүнүн жигиттери болуп атат. Соттук отурумда да кыздар айтып атат: "Мен бул жигитти сүйөмүн. Мен ушул жигиттин мына боюнда бар. Эгер буну азыр алып туруп силер 10 жылга камап койсоңор, менин тагдырым эмне болот? Мен апам үйүнө бара албайм. Анын бир туугандары мени кабыл алышпайт. Мен ичимдеги балам эмне болот? Мен бул баланы сүйөм. Эгер бул аны камап койсоңор, мен жашабайм. Мага жашоонун кереги жок. Мен өзүм кол салып алам өзүмө" деп айтышат. Бирок биздин мыйзамдарда көрсөтүлгөн ал үчүн абдан оор жазалар көрсөтүлгөн да. Ошондуктан ушул абалга келбеш үчүн көбүрөөк элдин арасында укуктук иштер жүргүзүш керек деп ойлойм. Ошол кылмыштарды карап, кээ бир категорияларынан ушу пробацияны алып таштап, мурда условное наказание деген болот эле, ошолорду алып салып, анан бул боюнча жаштардын арасында көп укук түшүндүрүү иштерди жүргүзүшүбүз керек деп. Бирөөнүн жалгыз уулу өмүрүнү ушу 10 жылга эркиндигинен ажыратып атканын жоопкерчиликтерин алар сезбей атат да. Билбейт. Ошон үчүн буну ойлойм, абдан оор маселе азыркы жаштардын эрте жетилген балдардын, кыздардын 12 жашында, 13 жашында төрөп коет. Мен биринчи алгач өзүм аялмын да, өзүм энемин, андан кийин сотмун. Ошол баланын апасынын абалы кандай мен түшүнүп турам. Ошол баланын атасынын абалы кандай, жалгыз уулу, баары жогу жетишкен, 1 жашына үй бүлөнүн баласы, акылы баары жогу жетишкен, ну физический жагынан эрте жетилип калган. Ошол кыздын апасынын абалын көрүп турам. Ал кандай коомдун арасында баш көтөрүп жүрөрүнү. Ал кыздар, үй бүлөлөр ушул окуядан кийин айылдан көчүп кетишип атат. Бул коомдо абдан мындай оор маселе болуп атат да. Эне катары мындай чечимдер чыгарып, бирөөнүн баласыны экөө сүйүүдөн жаралган балалуу болсо дагы жашы жетишпей туруп ушундай ишке барып калган болсо дагы оор жазаларды келечекте алышын алар билбей атат да. Бизге абдан кыйын бул маселелерди чечиш сотторго деле. 12 жашта төрөгөн кыздар барбы? Абдан көп. 12 жашар, 13 жашта. Алар аны жашырат. Билдиргиси келбейт, бирок уже больницага барыш керек болуп калат. Мектепке барып калат. Ошол жерде медицина кызматкерлери 102-ге маалымат берип коет, участковыйга берип коет. Же болбосо мектепте эжекелер маалымат берип коет, ошонун билинип калат. А так өздөрүнүн оюна койсоң, алар жашырышка аракет кылышат. Себеби экөө чындап эле бири-бирин жакшы көрүшөт да. Анан бизге эмне кылайлы? Сотторго да кыйын. Өзүбүздөн өткөрүп, ушул өкүмдү жазып атканда, чечимди жазып атканда, ар бир дело бул бир адамдын тагдыры. Аны бүт бардыгын башыңан өткөрүп, мыйзамдаштырып жазалайсың. Бирок эне катары абдан жүрөгүм ооруйт да. Дагы бир жалпы суроо берсем, негизи азыр коомчулукта сотторго абдан нааразычылыгы көп. Адилетсиздик чечимдерди чыгарып атат, байларга тартып, карапайым элди кыйнап коюп атат. Сотко берсең, биздин иштерди толтура мөөнөттө карабайт, башкалардыкын бат карайт деп иши кылып, дооматтары толтура. Анан ушул адилетсиздик барбы? Анан кантип чечсе болот деп ойлойсуз? Ар бир судья биринчи орунда адам болуш керек. Адам катары жүрөктөгү ыйманы, өзүнүн Кудай берген бир жакшы бир адамдык сапаттары бийик болуш керек. Мисалы үчүн адамдын тагдырын чечип атканда аны баалап, эгер акча берсе,
аны мындай чечип койгон же болбосо акча бербесе мындай терс чечип койгон, бул адамдын өзүнүн ички дүйнөсү кыйнала турган иш да. Бул башка неме жок мында. Анан ар бир судья биринчи орунда өзүнөн өткөрөт бул маселени. Мен ойлойм, бул судьялыктан деле эмес, бул адамдын өзүнүн адамдык, бийик адаммын деген сапаты бар адамдар судья болуш керек. Эми сизге ошондой, сиз эми адамгерчилигиңиз бар, сиз ошентип кабыл аласыз. А көбүрлөрү ташбоорлор бар, акчасын алды, кой берип салды, акча берген жок, кесип салды. Ошондойлор дагы бар да. Андай окуялар мурда болушу мүмкүн эле. Азыркы мезгилде мынау бийликтеги, коомдогу талаптарды көрүп, бизде андай судьялар жок эле. Азыр аз эле андайларчы. Мен өзүм билишим боюнча, менин жанымдагы судьялар бардыгы туура мыйзамдуу чечимдерди чыгарган туура эле адамдар менин жанымда ой бөлүшүп жүрөт да. А өзүңүз кандайдыр бир адилетсиздик же мыйзамсыз же мындай ишке жатпаган чечимдерди кабыл алдыңыз беле? Болуп калат кээде. Аны биз деле көзүбүз ачык эмес да. Мисалы үчүн кээ бирөөлөр келет дагы туура эмес көрсөтмө берет. Туура эмес күбө болушуп алат. Мен көргөнмүн, ушул окуяда бул пара алып аткан же болбосо мен ошол мезгилде жанында турганмын, бул кылмыш кылып адамды өлтүрүп атканда дегенде соттор деле билип билбей, может быть, ошо тергөөнүн жакшы жүрбөгөнүнө байланыштуу кээде биз деле ката кетирип коебуз. Биз деле инсанбыз да. Бизге тергөө жагынан кандай тергелип келсе, прокуратура жагынан көзөмөл жүргүзүп туруп бизге келген иштер кээде далилденбей калат да. Ошол мезгилде соттор деле кээде ката кетирип коет. Бирок бара-бара уже экинчи инстанцияга келгенде, үчүнчү инстанцияга келгенде адамдар уже чындыкка чыгып калышат уже. Өзгөртө баштайт. Ошондо соттордо деле кээ бир айтып атабыз го, биздин деле өкүмдөрүбүз, чечимдерибиз бузулганын себеби коомдо же болбосо кийин уже аны көрүп калган күбөлөр болуп калат. Же болбосо ошол жалгаган көрсөтмө бергендигине тууралуу башка бирөөлөр толук далилдер менен маалымат берип калышы мүмкүн. Ошол мезгилде бизде деле соттор өкүмүбүз өзгөрүлүп кетет экинчи, үчүнчү инстанцияда. Дагы бир кооптуу суроо бул соттордун көз карандысыздыгы. Мына жалпы изилдөө боюнча канчалык өлкөдө соттор көз карандысыз болсо, ошончолук аяка инвестиция көп келет, ошончо экономикасы өнүгөт, ошончо адамдардын укуктары камсыздалынат. Анткени соттор жалаң эле мыйзам менен эле иштешет да. Мурда эми Америкадачы, азыр билбейм Трамп келип кандай болуп калды, бирок мурда мисалы үчүн Америкада соттук системасы эң күчтүү бийликтин бутагы болчу. Анткени президентти да соттоп салчу, губернатор такыр эмес, маселеси жок да, мыйзамга карайт все. Анткени алар жана шайланат да, эл шайлап алат алар, пожизненный срокко шайланат. Ушу бизде Кыргызстанда ушул соттор көз карандысыз болуш үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Судьянын өзүнүн эркинен. Себеби кээде болуп калат ошол. Ал жактан звонок болуп калышы мүмкүн, же болбосо бул жактан кийлүү күчлөр болуп калышы мүмкүн. Эрктүү, өзүнө сыйлаган, өзүнө бийик баа берген судья ар дайым эле адилеттүү чечимдерди чыгарат деп ойлойм. Кийлүү күчлөр болуп турат, конечно, мен айта албайм, бул жок, бул соттор мындай көз карандысыз эмес, же болбосо көз карандысыз деп мындай деле айта албайм. Бардыгы айланып келип адамдын өзүнүн ички дүйнөсүнө, өзүнүн принциптери, өзүнүн баягындай правилалары боюнча чыгарат да. Ошон үчүн мен ойлойм, ар бир судья ички тутум менен мыйзамдуу чечим чыгарыш үчүн биздин мыйзамдар бардыгы, талаптар бардыгы бар бизде. А бул адамдын өзүнүн эрки. Бирөөнүн звоногуна же болбосо бирөөнүн бир башка бир таасирине карап туруп чыккан, бул өзүн сыйлабаган судьялар деп ойлойм. Кыргызстанда канча судья бар жалпы? 467 ушундай болсо керек. 467. Ушул 467-нин баары ички эрки бар, мындай адамгерчилиги бар деп эми айтыш кыйын да, анткени эми ар кандайлары бар да, туурабы? Мүмкүн кандайдыр бир система дагы керек го дейм, Мисалы үчүн мен өзүм 36 жашымда судья болгонмун.
Мурдагы мыйзамдар боюнча соттор 25 жашта дагы судья болгон, 30 жашында дагы судья болгон. А бирок мындай караганда судьянын башка мына чет мамлекетте, Турцияда, башка мамлекеттерде судьялар где-то бир 40 жаштан сот болот да. Тажрыйба керек, Кээ бир немелерде ошондой талап бар 40 жаштан депчи. Себеби ал башынан көп ысык суу өткөрүш керек. Турмуштук тарбияны, турмуштук жолду көп өткөсө, ал абдан мындай тажрыйбалуу жакшы сот болот. Себеби башынан көп окуя өткөн болот да. Азыр көбүнчө мына жаш соттор келип атат да, алар мыйзамда кандай болсо эле мыйзам карап эле чечип коюп атат. Мен өзүмдүн тажрыйбамда мисалы үчүн ойлойм, бизге институт медиации кирген. Абдан шашпай ар бир делону талдап, анан аларга мүмкүнчүлүк берип элдешкени. Бизде ушул процессте уже элге түшүндүрүп атканда, укук милдеттерин түшүндүрүп атканда биз түшүндүрөбүз. Өз ара келишип алсаңыздар болот, же болбосо медиацияга барып, медиативный соглашение менен ушул ишти өзүңөр дагы чечсеңер болот. Болбосо сотко жеткизбей, аксакалдар сотунун институту бар. Ошол институттар жакшы иштеп атат бизде. Эгер ошол институт медиация, аксакалдар соту, ушул жактар жакшы иштеп кетип, адвокаттар деле эмнегедир көбүнчө бир тарапты карап эле бир тарапты кызыкчылыгын көздөйт да. Алар деле ортого келип туруп, өзү мыйзам боюнча мындай. Эгер ушул жол менен барсаңар, элдешсеңер, же болбосо мындай кылып бул маселени чечсе болот деп айтса болот, аларда деле тажрыйба көп. Сотко чейин көп маселелерди чечип койсо болот. Чечилбеген жанагындай уже жазык иштери, көп ушундай маселелерди уже айла жокто анан сотко келсе болот да. Абдан туура нерсени айтып кеттиңиз. Ушул аксакал соттору чын эле бизде ошол институт бар. Биздин тарыхыбызда мурда аксакалдар эле чечип койчу да. Жанагындай эми майда нерселерди сотко жеткирбей эле, анткени аксакалдар данышман, тажрыйбасы бар, авторитети бийик. А эмне үчүн ушу бизде жакшы иштебей атат ушул институт? Мен Ош облустук сотунда иштегенде деле аксакалдар соту институтуна абдан жакшы көңүл бурганбыз. Айылдагы аксакалдар сотунун иштетиш боюнча алар кандай иш алып барыш керек, кайсы категориядагы иштерди алар жүргүзө алат, кайсы категориядагы иштерди булар чече алат, ошолор жөнүндө даярдаганбыз. Бирок эмнегедир аксакалдар сотуна жашы 60-тан өтүп калган, уже мындай мыйзамдарды жакшы билбеген же болбосо чарчап калган адамдар көбүнчө аксакалдар соту болуп калды да. Эгер ошол жерде чындап эле билими бар, анан ушул айткан категориядагы иштерди жакшы алып барып, бөлүп туруп, ушул категориядагы иштерди мен чече алам деп туруп өзүнүн үстүнөн иштеген аксакалдар соту болгондо сотторго арыздар азыраак эле келет эле. Мисалы үчүн бирөөнүн сууну буруп алышат, ошол боюнча деле соттошуп келишет. Бирөөнүн эгиндерине малдары кирип кетет. Ошол маселелер боюнча бизге сотко кайрыла берет да. Андай маселелерди деле алар ордунда чечип койсо, же болбосо ажырашкандан кийин баягы жүгүн алып кетүү маселелер бар, септи кайтаруу. Ошол маселелерди көп жеңил иштерди алар карап койсо болот да. Аларды эми эле үйрөтсөң эле кийин же алмашып кетет, же неме болот. Ушул институтка көңүл буруп, жок экен да анда. Ошол институтка көбүрөөк көңүл буруп, аксакалдар сотуна кабинеттерди коюп, документтердин үлгүлөрүн берип, ушул процессти алып барганда силер деле соттой укук милдеттерди түшүндүрөсүңөр. Анан ошентип эле силер чечимиңерде мотивировканы мындай кылып жазасыңар деп туруп аларды биз тарбияласак, институт сонун эле иштеп кетет эле. Демек жергиликтүү бийликтин демилгеси болуш керек экен да. Губернатор, мэр, райондун акими, айыл өкмөтүнүн башчысы ошолор биздин немебизде. Алар бул институтка анча көңүл бурбаган үчүн мен ойлойм ушул багыт жакшы иштебей кетип атат. Бирок мыйзамда бар да, как положено. Мыйзамда бар. Аксакалдар соту боюнча мыйзам 2011-жылы кабыл алынган. Ал жерде аксакалдар соту кандай иш алып барат, ал иштерди кандай чечиш керек, бүт баары көрсөтүлгөн. Дагы жакшы нерсени айтып кеттиңиз, жана сотторду тандаганда абдан мындай билимдүү, адамгерчиликтүү, ак пейил кишилер келиш керек деп. Өзүңүз Совет по отбору судей дегенде иштеп кеткенсиз, туурабы? Тиги Оштук областык соттон кийин Совет по отбору судейде иштеп, ошол жакта сиз кабыл алып атканда кандай талаптарды айтып аттыңыз эле? Анан ошо сиз көрүп аткандан жакшы эле соттор өтүштүбү?
Сотторду тандоо кеңешинде өзүнүн критериялары бар. Ошо критериялар боюнча уже биринчи компьютерный тестированиядан өтөт, андан кийин собеседование келет. Собеседование келгенде тандоо кеңешинин мүчөлөрү ар тараптуу суроолорду берет. Ал жерде критерийлердин бири стрессоустойчивость. Мисалы үчүн ошол мезгилде ал адам боло турган судья стресске туруктуулук бере алабы же жокпу деп жалган эле суроолорду берет элек бизче. Мисалы провокация боло турган суроолорду берет элек. Кечээ эле сиздин үстүңүздөн арыз түштү, сиз кыздар менен бирге эс алып жаман иштерди, ыплас аракеттерди кылган экенсиз, коллектив үстүңүздөн арыз жазды десе, ал жерде бозоруп, татарышып эле, өзгөрүшүп эле, кайсыл арыз, кана мага көрсөткүлө, мындай арыз болбош керек деп эле мынтип же сиз спирт ичимди ичип алып туруп бир жерде отуруп алып мындай суроолорду берген экенсиз деп. Ошондой критериялар көп да. Ошодон анан тандоодон өткөндөн кийин анан уже сотко даяр деп эсептейм менчи. Көбү алып калат экен да жанагы ызы чуу салгандардын баары. Ал может быть тестированиядан 5 балл алгандыр, эң сонун эме алган. А бирок мындай немеге собеседование келгенде кээде ушундай учурлары байкалып калып туруп, ал анда судья болушка даяр эмес экен деген ой менен кээде сотторду тандоо кеңеши анын кандидатурасын четтеп коет. Көп эле четтедиңизби ошондойлорду? Ооба. Эми бир орунга бир 13 адам коет, где-то 10дон ашык коет. Ошонун арасынан бирөөсү өтөт да. Эң кызыктуу учур барбы? Ким ушундай экзаменди өтпөй калган? И наоборот өткөн? Эми ал адамдын Фамилияларын айтпай. жок, айтсак болбойт го, бирок чындап эле ушундай учурларда өзүн жоготуп, кайсыл жерде ким экен деген көп эле болду андайлар. Өткөндөр да бирок болду, көп эле. Арасынан өткөндөр деле. Аны уже дасыккан судьялар уже аны билет. Ал уже башынан өтүп, мындай суроолор берилет, бул провокационный суроо деп ушул собеседованияга даярлар өтөт. Анан даяр эместер кулап калат анан. 2022-жылы сиз таласка кеттиңиз. Ротация болду окшойт, Ооба. 2022-жылы 31-апрелде указ чыккан, ротация болуп таласка кеткем. Таласка эч качан барган жок экенмин. Талас эли кандай эл экен, кандай жер экен деп абдан бир кыжалат болуп баргам. Бирок баргандан кийин оюм абдан өзгөрдү. Көрсө Манас атабыздын ордосу экен, Каныкейинебиздин баскан жерлер экен. Мен кетип атканда эмнегедир таласка түшүп калсам баары эле тарынгандар таласка жөнөтөт. Значит, бир какой-то жакшы судья эмес окшойт бул. Муну как бы ссылкага таласка жөнөтөт экен дегенсип, тарынсаң таласка бар деген бир өзү пословица болгон үчүн ошондой десе мен түшүнбөпмүн. Неге мен ушундай деп айтышып атат деп капа болгонмун да. А кийин ал таласта жашагандан кийин көрсөм, ал талас бул өзүнчө бир чоң ордо болгон экен. Манас атабыздын ордосу болуп, ал жерге чындап эле тарынгандар келген экен. Фергана өрөөнүнөн, Казакстандан, Кытайдан, көп өрөөндөн тарынгандар келип, ал жерде чоң ордо болуп, Манас атабыздын 40 чороосу дагы ар элден тарынгандардын катарында келгендер өзүнчө бир чоро болгон экен да. Ар жердин эли болгон экен 40 чороосу. Ошон үчүн ал жерге келгенде чоң маселелер чечилип, ал жерде эң бир адилеттүү казылар болгон үчүн ошончо чоң өрөөндөрдөн келип чечилген үчүн ал маселелер илгертен ошо тарынсаң таласка бар деген сөздөр калган экен да. Аны угуп алып мен абдан сүйүндүм. Мен ошондой ордолуу жерге келип, казы болгонума, ошондой жерге келип туруп адамдардын тагдырын чечкенине бул жөн болбосо керек. Значит, Кудайым мага бир өзүнчө бир жол берип, ушул мектепти дагы өткүн, ушул жолду да көргүн, башка элге барып иштеп келгин деп айтышат. Анан мен таластарга өзүм айтат элем. Силер жакшылардан жаралган жакшысыңар. Силер эң жакшы болушуңар керек. Силердин түйүңөр Манас ата. Ошон үчүн силер элдин үлгүсү болушуңар керек. Жакшылардан жаралгансыңар деп көп айтат элем аларгачы. Таластык катары айтайын, жүрөгүм аябай жылыды да. Эми атыман эле көрүнүп эле туруп. Ооба. Аяктан 3 жыл иштеп, анан кандидатскийде ошол жактан жаза баштадым дедиңизби же докторскийде? Аны мурда неме азыр докторскийдин үстүнөн иштеп, ал жакта мүмкүнчүлүк жакшы болду. Себеби ошто абдан процесстер өзгөрүп эле, бир күндө 10дон 15тен процесс болот эле. Таласта бизде 5-6 процесс болуп, андан кийин
өзүм аябай толготкон ойлор бар элем, көп адамдын тагдырын чечтим, көп маселелерди карадым. Мен эми ушул адамдын тагдырын чечкенде мен ката кетирдимби, кандай инсанмын мен? Мен, может быть, ошол мезгилде мыйзамга карап туруп бирөөнү соттоп коюшум мүмкүн. Бирок мындай караганда чындык ал тарап болбой калышы мүмкүн. Ал өзүнүн далилдерин келтире албай калышы мүмкүн. Эми баягы справедливость и законность, адилеттүүлүк менен мыйзамдуулук өзүнчө бир мындай дайыма эле бирге боло бербейт да. Кээде болуп калат, мыйзамдуу чечим чыгарасың, өзүң жүрөгүң ооруйт, потому что бул андай деле адилеттүү эмес да. Чындык ага анча туура келбей калышы мүмкүн. Бирок мыйзамда ошол жазылган үчүн биз мыйзамга карап туруп көп иштерди чечет элек да. Ошон үчүн мен көп ушул ойлонгон үчүн мен Кудайдын үйүнө барып келейин. Умра сапарына барып, билип билбей кылган күнөөлөрүмөн Кудайдан кечирим сурайын. Кээ бирөөнүн тагдырын мыжт мен туура эмес чечип койдум. Канча адамдарга өмүр бою жазаларды бердим. Балким ошол адамдар кийин бир 5-10 жылдан кийин барып туруп андай окуя болгон эмес эле деп башка күбөлөр чыгып калышы мүмкүн. Кайрадан каралышы мүмкүн ал тагдырлар. Ошон үчүн мен азыркы мезгилде кээде айтып калышат, талаш болуп атпайбы? Өлүм жазасыны берсе деген кээ бир адамдардын ою айтылып атат. Мен өзүм жеке инсандык оюм, Аллахым өзү баарыбызга өмүр бергенден кийин өзү алыш керек деп ойлойм да. Бул жашоодо эң чоң берген жазабыз бул өмүр бою эркиндиктен ажыраткан болсо жакшы болот эле деген жеке өзүм башыман көп ысык сууга өтүп, эми кээде болуп калат да. Ошол пожизненныйга дагы ачуу үстүндө берип, кийин мезгилдер өткөндө ал адамдар ойлонуп туруп чындык чыгып калышы мүмкүн да. Бир убакыттар өткөндөн кийин башка жерге кеткен күбөлөр бар. Ошол эркиндиктен ажыратылган учреждениялардын өзүндө чындык бар. Ошол жерде бизге караганда чындык көбүрөөк. Ал жерде чындап өлтүргөн болсо, чындап мыйзамсыз соттогон болсо, ошонун баардык чындыгы ошол жерде ачылат, билинет. Кээде ошол жактан дагы бир көмөктөш болуп туруп, адамдардын тагдырлары өкүмдөр чыккандан кийин дагы өзгөрүп кетип, кайрадан каралып калышы мүмкүн да. Өлүм жазасын берген бул мен үчүн оор деп ойлойм да. Ушул ойлор мени абдан толготуп, умрага бардым. Бир эмес таласта иштеп жүрүп, 2 жолу умрага барып келдим. Ал жака барып келгенден кийин адам аябай өзгөрөт экен. Жүрөгү ыйманга толот экен. Барган сайын мен жөнөкөй, кичипейил, момун болуп, бир башкадан жаралгандай болуп, Кудай сени кечирип билип билбей кылган күнөөлөрүңү бир тазалап өзүң бир келгендей сезим болот экен да. Ошол сезимдерден кийин мен ойлодум да, мен эми ким камалат, ким сотко келет деп ал жерде отура бербей, мен коомго 1 күн жашайынбы, 10 күн жашайынбы, артыман жакшы из калтырып кетейин. Биздин коомубузда эмнегедир укуктук пропагандалуу иштери жакшы жүрбөй жатат. Кээ бирөөндө токтом бар, кээ бирөөндө госактысы жок, кээ бирөөсү бир пособиясын ала албай атат, пенсиясын ала албай атат. Барса ал жерде мыйзамдарда көрсөтүлгөн боюнча адистер кайтарып коюп атат, бирок ошолорду кайрадан карашыбыз керек. Биз дагы дүйнөлүк стандарттарга биздин мыйзамдарды келтиришибиз керек деп өзүбүздүн соттордун деле мыйзамдарында көп пробелдер бар. Аларды биз деле соттор мыйзамдарга баш ийген үчүн өзгөртө албагандыктан анда мен мыйзам чыгаруу палатасына барайын. Ал жакта коом менен бирге иштейин, биринчи өзүм элиме барайын. Элдин арасында укуктук саясатты, укуктук нигилизмди азайтып, колуман келишинче ошол жерде эл менен бирге болоюн, элдин ушу бийлик менен бирге өкүлү болоюн деген ойдо ушул көп ойлондум. Эми азыркы мезгилде соттор үчүн жакшы шарттар түзүп берген. Ошол шарттарга кызыгып туруп деле судья болуп, айлыктарыбыз, маянабыз жакшы көтөрдү. Жашай турган имаратта үйлөрдү берди бизге. Имараттарыбызды жакшына алып берип атат. Президентибиз машиналарды берем деп атат, дагы айлык маселелерди көрүп берем деп атат. Себеби соттор эч бир башка жакка кызыкпаса экен. Материалдык кызыктуусу болбой, мамлекет үчүн, эл үчүн чындап адилеттүү болуп иштеп берсе экен деген ой менен президентибиз тарабынан абдан чоң сотторго көңүл бурулуп туруп, жардам берилип жатат.
ушул эле айлыкты алып мен деле сүйүнүп отура берсем болот эле. Таласта иш аз, 5-6 ишти карап коюп отура берсем болот эле. Бирок өзүмдүн адамдык, коомдо аял катары, эне катары, как отставкадагы судья катары укуктук жактан тажрыйбамды элге берип, ушул жактан жардам берип, ар бир үй бүлөдө менин бир ордум болсо экен. Кимдин кандай арызы болсо, колуман келишинче аны чечип, анан калгандарыны өкүл болуп туруп, бийлик менен бирге өкүл болуп ал жактан карап, жардам берсем деген ой менен ушул жолго аттандым мен. Умра жөнүндө айтып берсеңиз, ошол жактан башка адам болуп келдим деп айттыңыз. Эмнени көрдүңүз? Кандай сезимдер болду аяктан? Биздин бүт мыйзамдарыбыз Куранда жазылган экен да. Курандын орусчасын окудум, кыргызчасын окудум. Көрсө бул мыйзамдар, биздин мыйзамдар кабыл алган чейин мурда эле ушу Куран жазылганда, ушу биздин мыйзамдардын негиздери баардыгы Куранда бар экен. Аны абдан окуганда башкача бир толкундоо пайда болду. Өзүмчө семейный кодекска кайсыл сүрөлөрү туура келет деп, аялдардын укугу боюнча Ан-Ниса сүрөсүндө, Нур сүрөсүндө абдан жакшы жазылган да. Адамдарга болгон мамилеси, балдарга болгон мамилеси, мурасты кандай бөлүштүрүш керек, адамды өлтүрсө кандай болот, ошолор жөнүндө бүт негиздери Куранда бар экен. Бар бекин. Бар экен. Мен тажрыйбам боюнча окуп, эми бул Куранды мисалы үчүн ар ким өзүнчө кабыл алат. Бул мисалы үчүн бизге орусчасына, кыргызчасына которулганда, ал сезимдер, Курандагы сезимдер бизге берилбей калды да. Кыргыз тил, орус тил айтып жеткире албай турган китеп экен да. Аны ар ким өзүнчө кабыл алат. Мен 45 жашымда окуганда башкача кабыл алганмын. 50 жашымда окуганда башкача кабыл алганмын. Котормолорун окуганда. Азыркы мезгилде аны башкача кабыл алдым. Ошол өзүмдүн көз карашым боюнча, эгер элге кандай жардам берем десем, биздин укаттын эли абдан ыйманга берилген, динге жакын эл болгон үчүн мен өзүмчө ойлодум да. Эгер бир какой-то талаштар болуп калса, мен соттон кетип отставкадагы судья болсом, мага эл кайрылса, мен айтайын дедим элем. Курандын негиздеринде ушундай жазылыптыр. Эгер ажырашсам мындай болот экен. Балага алимент төлөбөсөм мындай болот экен. Анан эгер мындай кылмыш кылса мындай болот. Эгер бул жол менен карасаңар, Кудайдан корксоңор, анда Куранда мына ушул негиздер көрсөтүлгөн. Биздин мыйзамдарга кайрылсаңар, биздин сотко кайрылсаңар, силердин келечекте ишиңер мындай болуп чечилет. Сотко кайрылганда дагы азыр көп талаштар мамлекеттик алым төлөнүп анан кийин каралат да. Ошого мамлекеттик алымды төлөбөй эле мына аксакалдар сот институтун жакшы иштетсек, медиаторлорду жакшы окутуп туруп, тажрыйбалуу, анан ушул укуктук жактан сабаттуу адамдарды койсок, анан мага окшоп туруп Куранда мындай жазылган, мыйзамда мындай жазылган. Ушул жолду өзүң карагын, элдешкин, кечиримдүү болгон, кечиргин, карызың болсо Кудайдын астында эле карызсың. Бул жердеги коом, бул жөнөкөй эле пенделер. Кудайдын астына барганда сен бул боюнча аябай чоң жоопкерчиликке барасың деген ойлор менен өзүмчө ойлоп, адамдарды жалган күбөлүк жөнүндө аябай Куранда катуу жазыптыр. Эгер ушундай жалган күбө болуп туруп, бирөөнүн тагдыры чечилип атканда туура эмес маалыматтарды айтып, мен көргөнмүн дей турган болсо, ал жазалар боюнча кечирилбейт экен. Ушинтип эле жазып коюптур. Канча умрага барбасаң да кечирилбейт. Кечирилбейт. Себеби бир адамдын тагдырын чечилип атканда көрбөй туруп, билбей туруп жалган маалыматтар менен бир адамдын туура эмес соттор чечип коюшуна, же болбосо бир адамдын коомду ал жөнүндө ордуну ылдый кылып коюп же бийик кылып коюшуна алып баруусуна, мындай ашкере кылып туруп, туура эмес маалыматтарды берип койгон дагы абдан кечирилбей турган күнөөлөр экен да. Бир жактан мына блогерлер жөнүндө айткым келет. Биз алардын да иштерин көп карайбыз да. Алар деле билип билбей эле ошо коомго алып чыгып, ушул маселелер боюнча көп коомдо терс адам жөнүндө мындай көз карашты жарыялап коюшат да. Хайптын артынан, Ооба, көрсө, может быть, ол подписчиктерин көбөйткүсү келген, может быть, өзүнүн бир ордуну көрсөткүсү келген. Бирок мындай караганда
баардыгыбызга средства массовой информация боюнча мыйзамдар бар. Бизде дагы жарандык кодекста, укук бузуу кодексинде ал боюнча клевета, оскорбление деген немелер жалган боюнча маалыматты таратпоо жалган деген. маалыматтарды тараткандыгы боюнча абдан жоопкерчиликтер көрсөтүлгөн. Бирок ал жоопкерчиликтер андай деле чоң эмес да. Мисалы үчүн барып туруп кайрадан жарыялап кечирим сурап кой, же болбосо бир штрафты неме кылып кой. Бул аз. Мен ойлойм аз. Себеби азыркы мезгилде дагы мисалы үчүн мына шайлоого байланыштуу абдан көп туура эмес мамилелерди, адамдын өзүнүн жеке турмушундагы мамилелерди массалык маалымат каражаттар аны жарыялашкан өзү туура эмес. Ошону деле жарыялап чоң эле авторитеттүү депутаттарды же болбосо коомдук ишкерлерди абдан мындай туура эмес элдин астында пикир калтырып коюп атат. Ошонун аркасынан коом аларга бир башкача баа берип атат. Мен ойлойм бул жерде массалык маалымат каражатынын кызматкерлери дагы өзүнүн этикасын сактап, мыйзамдарды ошолор биринчи орунда Тарбиялаш керек. тарбиялап, мыйзамдарды өздөрү биринчи колдонуп, бир адамдын тагдырын чечердин астында Кудайдан коркуш керек да. Ошол маалыматты жарыя кылганда Кудайга жагабы ошол же жакпайбы? Бул туурабы же туура эмеспи? Бул кандай чоң аброюна шек келтиришет. Алдан кийин керек болсо үй бүлөлөр ажырашып кетип атат. Анын артынан чоң ишкерлер биздин Кыргызстандан көчүп кетишип атат. Бир адамдын турмуштагы ордуну же болбосо коомдогу ордуну же үй бүлөдөгү ордуну жок кылып талкалап коюшуп атат. Бир эле билип билбей кылган жарыялаган маалыматтар боюнча да. Бир кыстырмам бар. Көбүнчө бул иштер блогерлерге карайт. ЖМКлар өзүнүн мыйзамы бар, этикалык кодекс бар, стандарттар бар. Ошону камсыздап туруп көп барбайт дагы. Мына мисалы үчүн азыр мен ИБИТ иштери боюнча жумушчу топтун мүчөсүмүн. 3 отурумда бир нече айып пулдарды чыгардык. Жалаң блогерлер. Бир да ЖМК жок. Жок, УТРК талас талас чыгарыптыр, бирок мындай кандай десем, эски маалыматты эфирге коюп туруп анан мыйзамды карабай калыптыр да, что этот үгүт болбойт, ошол эле. А так в основном блогерлер. Куранда эмне деп жазылып турат? Ушундай жалган маалымат тараткан, бирөөнүн аброюна, ар намысына шек келтирген. Ал дагы кечиримсиз. Жалган күбө болгонуна. Эми бул деле күбө да. Мисалы үчүн андай болуптур, мындай болуптур деп көзү менен көрбөгөн нерсени билип билбей бир жактан угуп, акча берип туруп ушуну жарыялап берчи дейт да. Анын ниети уже бузулган. Куранды эгер адамдар окубаса дагы биринчи орунда өзүнүн ниетин туура кылган болсо, бул уже бир чоң ажыга барып келгендей эле экен да. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн ниетин түздөш керек. Өзүнү баягындай эр көрсөң бирөөнү шер көр дейт го. Ошон үчүн өзүңдөй көрүш керек да. Эгер сага ошондой туура эмес мамиле кылган болсо, сен кандай абалда каласың? Бизде илгертен кыргыздарда сөз бар, ошо жаманды жашырыш керек, жакшыны чыгарыш керек. Эгер ушундай бир коомдо тарбиялоо иштер болсо, жакшы болот эле. Мисалы үчүн мурда өзбектерде бар эле баягындай аталар сөзү, акылдын сөзү дегенби бир ушундай передача бар эле. Ошол жерде аксакалдар отуруп алып эле көп тарбия сабактарыны бир эле передача менен берип көрсөтүп коет эле да. Ошондой передачаларды жаңыртышыбыз керек. Элге, эл менен массалык маалымат каражаттарыны тарбиялоо жагынан көбүрөөк үгүттөш керек. Биз азыр каралоо жагына көбүрөөк өтүп кеткенбиз. Туура. Бирөөнү шылдыңдоо, каралоо же болбосо бир пиар үчүн, бир өзүнүн материалдык кызыктуулугу үчүн өзүнүн мындай хайп кылып коюш, көрсөтүшөт да. А эмнеге ушул аракеттерин булар тарбия жагына бурушпайт? Эмнеге ушул маселени карап туруп мектепте, детский садтарда ушул жактарга көбүрөөк массалык маалымат каражаттары көңүл буруп туруп, кандай жакшы эжекелер кандай жакшы сабак берип атат, кандай жакшы окуучулар жакшы окуп атат, ушул жагын эмнегедир жарыялабай, тескери жагыбызды көбүрөөк көрсөтө турган багыт коюп алганбыз да. Жакшы суроо. Жооп берейинби ушуга? ЖМКнын өкүлү катары. ЖМК биздин коомдун күзгүсү. Мына мен бардык региондорду айланып, кээ бир жерде жеке акчама сюжет операторду жалдап, техниканы жалдап,
самолетко билет сатып алып, сонун бир 8 сюжет чыгардым. Майыптыгы бар адамдардын жетишкенчилиги. Мыкты спортсмендер бар, мыкты мугалимдер бар, мыкты цехти иштеттирген өндүрүш бар. Майыптыктар, майып адамдар бизге караганда жакшы жетишкенчиликте жатат. YouTube'га жүктөдүм. Канча просмотр дейсиз? Канча болду? 5.000, 10.000, 8.000, 7.000. Бирөөнү өлтүрүп кетти, зордуктады, маньяк келип барын союп кетти деген роликти койсом, миллион. Коомчулук жакшы позитивди эмне үчүн кабыл албайт экен. А негативде тим эле киришип, комментарийин жазып, тигинтип, мынтип буусун чыгарат да. 5 жыл мурда Америкада болгондо, бул жалаң эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө. Америкада болгондо ал жактан бир планёркага катышып калдым. Бир штаттын бир гезит экен. Бир киши дагы ошондо фермер болуп, чоң урожай чогултуп, Огайо деген штатынын эң рекордный урожай чогултуптур. 300.000 тоннабы бирдеме кукуруза. Ошол жөнүндө гезитке жазса просмотр жок. 10, 20, 30 просмотр. Бул жакта полицейский бир кылмышкерлерди атып кетти, колун сындырды десе, тим эле рейтингдер өсүп, приз премиянын баарын ошолор алып кетти. Аябай өкүнүчтүү журналист. Биз да өкүнөбүз. Сонун позитив жазсак, просмотр жок. Алдын бар каражат да, монетизация болот. Просмотр болсоң, подписчиктериң көбөйөт, башка материалдарын көрөт, ошол жок. Ошон үчүн мен ойлойм, бул мамлекет жактан кандайдыр бир идеология болуш керек да. Тарбиядан баштап ЖМК система болуш керек. Жалаң эле ЖМКлар күнөөлүү дегенден алыс болуш керек да. Баарыбыз аксакалдар, соттор, юристтер, журналисттер, блогерлер чогулуп алып ушуга иштесек, кичине элдин пейилин өзгөртөбүзбү деген ойдомун да. Ушул депутаттыкка коердун алдынан мен элди аралап, басып, элдин оюну өзүмдүн бир мындай жакынымдай кабыл алып бастым да. Ошол жолду басып, абдан өкүндүм. Мен эң туура тандоо кылган экенмин. Ушундай сот жумушумду таштап, ушул айлыкка кызыкпай, элиме керек экенмин. Ушу элдин арасында мен барып туруп ар биринин ушу үй бүлөсүндө мүчөсүндөй болоюн деген ойго келдим. Ушундай капа болдум, элдер бардыгы депутаттарга капа. Сиз деле ошолордон болосуз да. Бизди келип атат, анан мынантип шайлап бергиле дейт дагы, шайлоодон кийин келбей коюшат. 5 жыл жоголот. Же болбосо айткан убадаларында турбайт. Анча мынча материалдык бир өзүнүн материалдык положениясына жараша жардам берип коюшат. А бирок именно ошо элдин адамы болбой атат да. Элге жакын болуп, жүрөгүндөгү маселени чечип, эми баары эле эмес, кээ бир депутаттар да элден алыстап кеткен үчүн эл эмнегедир уже шайлоого да ишенбей, депутаттарга да ишенбей, ал аркылуу уже бийликке да ишенбей кетип атат да. Ошо гана мен өзүмчө мен элдин кызы болоюн, менин атым Элнара деп бекер койбоптун. Ушу сот ишимди таштап барып, эл менен бирге жүрүп, элдин өзүнүн ичиндеги көйгөйлөрүн чечейин, укуктук жактан кимге кандай жардам керек болсо, ошол жерде өзүмдөн бир консультативный центрлерди ачып, мен айттым, ушул менин элимде акыркы арыз калгы чейин мен ошолордун бүт суроолоруна жооп берейин. Арыз калбады дегенде анан кийин тынч мындай жүрөйүн деп ойлодум да. Элди араласам, баардыгында эле эмнегедир мына сотто иштеп атам, өзүм деле көрүп атам. Айылда көбүндө документ жок. Өзү жашайт, ошол үйдө төрөлгөн, ошол үйдө чоңойгон, бирок токтомдору катталбай калган, анан мораторий кылып койгон, кызыл китеби жок, анын аркасынан мурасын каттай албайт, анын аркасынан кредит ала албайт, же болбосо башка иштерди кыла албайт да. Мен өзүмчө ойлоп атам, эгер мен депутат болсом, ошо аксакалдар кеңешин жакшы иштетсем, аялдар кеңешин жакшы иштетсем, айылдык кеңештин депутаттарын өзүн ишке салып, айыл өкмөттүн авторитетин көтөрүп, элдин арасында жүрүп туруп, ушу эл ушу бийликке бир ыраазы боло турган, ишене турган бир деңгээлге алып келгим келди да. Сиз мурда райондук кеңештагы, областын кеңештагы депутат болгонсуз. Ооба. Ошондо сизге эл ыраазы болду беле ошондо? 26 жашымда Нукат райондук кеңеште, андан кийин Нукат шаардык кеңеште депутат болгом. Мен
өзгөчө бир сапатым бар. Эгер колуман келбесе убада бербейм. Ал үчүн мен эч сүйлөбөй коем да. Ошо колуман келбесе мен кээ бирөө айтат да, сен дагы айтып койбура депутаттар урушуп, асмандагы айды алып берем, мынандай кылып берем. Бул Жок деле дедим. өзүнүн бир жалган маалыматтын түрү да. Мен андай кыла албайм дедим. Айт, сен айтпасаң, сен мыйзамдарды карайм, мыйзамдарды оңдойм дей турган болсоң, сага эч ким добуш бербейт. Сен эл түшүнбөйт деп айтышты да. А мен одан башка убада бере албай атам азыр. Барганда деле айтып атам, укуктук жардам берем, мыйзамдарды мыйзамга азыркы мыйзамга туура келген укуктук жардам берип колуман келишинче силер менен бирге болом деп айтып атам. Бирок андай чоң обещанияларды бере албай атам. Ошондуктан мен ойлойм, элге барышыбыз керек, эл менен бирге болушубуз керек. Элдеги укуктук иштерди жүргүзүп, идеологияны оңдош керек. Паракорчулук жөнүндө андай деле азыр эсимде жок го, бирок нафс жөнүндө аябай жазыптыр, жакшы. Мисалы үчүн пайгамбарыбыз динди жайылтам деп туруп абдан чоң эл менен күрөшкөн да, дини жок элдер менен күрөшүп, ал жерде бир туугандарын жоготушкан, балдарын жоготушкан, ачка калышкан, абдан көп өлүм болгон, кийимдери жок, ачка калып, бут кийими жок. Ушунчалык көп кыйынчылыкка дуушар болгондон кийин айтат экен да. Аллахым, эми бизге эң жаман сыноолорду бердиң. Бир тууганыбызды жоготтук, ата энебизди жоготтук, ачка калдык, ачкачылыктан өлдү, кийимибиз жок. Ушундай кыйын сыноолорду бердиң бизге. Будан жаман сыноо болбосо керек десе, ал жактан мындай неме келген экен. Жакшы жооп берген экен. Мен силерге нафс деген сыноо берем. Ошо нафс деген сыноодо бир тууган неме кылбай калат, баалабай калат, кошунасы менен кошунасы катташпай калат. Силердин нафсыңарды тыя албай, өзүңөр чоң күнөөлөргө дуушар болосуңар деп жазыптыр. Аны мындай кенен ойлонуп туруп, терең караганда, бул азыркы заманда. Азыркы заманда барчылык, баары жогу жак. Биз пейилибизди оңдой албай атабыз, нафсыбызды тыя албай атабыз. Нафсыны түйүү бул өтө чоң жихад. Муну карыган адамдар деле, канча умрага барып келип, канча чоң ажыга барып келгендер деле кээде ушул нафсын тыя албайт, анан жалган маалыматтарга көңүл бурат. Ушу Курандын негиздерине анча көңүл бурбай, бирок ошол жерге барып оңдолуп келбегендер дагы көп да. Кээ бирөөлөр үчүн ал мындай умра сапары, ажы сапары, кээ бирөө үчүн мындай неме болушу мүмкүн. Балдарымдын акчасы бар, менин мүмкүнчүлүгүм бар, материалдык. Биз дагы ушу умрага кетип аткан кээ бир адамдар баал алып барышат, соодагерчиликтен алек болушат. Мен ойлойм, бул жака барганда ниет туура болуш керек да. Ошо туура ниет менен барып, анан Кудай чакырганда ал жака барат экен өзүчө. Ооба. Эгер чындап Кудай чакырса, адам ал жактан өзгөрүп келиш керек. Ал ыйманга толуп, жөнөкөй, момун, салих, адамгерчиликтүү болуп туруп келип, артыман ушу мага окшоп бир күн жашайсыңбы, 2 күн жашайсыңбы, адамдардын астында жакшы деген сөзгө ээ болоюн деген бир принциптер менен келишет дагы. Оңолууга уже жол баштап калышат да. Абдан туура ой. Анткени көбүлөр жана саркеч болуп эле барып атпайбы, умрага баары баратат, мен да бар. Сизге качан ушул ой келди? Аллах чакырдыбы сизди ошондо? Мен ушул көбүрөөк пожизненный приговорлор чыгарып, адамдын тагдырын көп чечкен үчүн ушул ой келди да, мен туура кылдымбы аны, мен туура кылбадым, мен может быть 1 күн жашайм, может мен 10 күн жашайм. Мен барып туура эмес кылган, адамдын тагдырын чечкенде туура эмес иштерди кылган. Кээ бирөөнү ушактап койгонбуз, кээ бирөөнү мындай акысын жеп койгонбуз. Эми бул нафс да, адамдык сапаттарыбыз да. Кээ бирөөнүн абдан көңүлүн оорутуп коюшубуз мүмкүн. Ошол ойлор менен барып туруп, батыраак эле барайынчы, батыраак эле ушул кечирим сурайынчы, ушу туура жолго түшөйүнчү, өзүмдү наркоман, өзүмө окшогон муундарды, жаштарды тарбиялайын, өзүмдүн жанымдагыларга ушуларды айтайын дагы. Элдин мындай ыйман жагынан, ыйман менен мыйзамды экөөнү бирге алып келген бир эл мага ушул жашоодо ушунча тажрыйба бериптир, билим бериптир.
мамлекет мага ушунча шарт түзүп берген экен. Эмнеге мен дагы деле өзүм кызыкчылыгым ойлоп ушул жакшы айлыкты алып туруп, мисалы үчүн жакшы айлыкты алып туруп мен деле башка бир кыялдарымды орнотсом болот эле. Мен ал кыялдарыма орноткум келбей, эл нан жесе нан жеп, суу ичсе суу ичип, эл ыйласа ыйлап, эл күлсө күлүп, ошо эл менен бирге болоюн деген ой менен ушул жолду тандадым. Умрада кандай сезимдер болду барганыңызда? Мен биринчи ойлогом да Кааба аябай чоң болсо керек депчи. Мен элестеткем бир абдан чоң болсо керек деп. Ал көрсө Кааба 14-13 экен размеричи. Ушундай эле экен. Мен ойлогом, аны мен кыйналып абдан көп айлансам керек депчи. Анан ошо Каабаны биринчи көргөндө кандай тилегиң болсо, Кудайым ошону орнотот, берет деп айтты эле. Мен Каабага жеткиче чейин абдан ойлондум. Эмне деп сурасам экен? Кайсыл оюмду Кудайга неме кылсам? Көп да эми ал жака баргандан кийин балдарың бар, көп адамдардын мындай тилектерин, бир тууганыңкы бар, балдарыңкы бар, өзүңкү бар, ушунун баардыгын ойлоп, кайсынысын сурасам, бирөөсү болсо, бир эле тилегиңи Кудайым берет экен. Каабаны көргөндө көзүң ачканда эмнени тилесең ошону берет экен деди. Абдан терең ойлонуп анан бир ойго келдим дагы. Көзүмдү ачып туруп караганда эле менин баардык тилектеримди орундадым. Ошону сурадым. Мен абдан чоң ушул ой менен келиптим бул жакта. Ушул бүт мындай жүгүмдү жеңилдетип, оюмду тазалап, өзүң жакшы көргөн адамдарга жолуктуруп, ыйман жолу менен туура жолго багыштап, билип билбей калган күнөөлөрүмдү кечирип, ушу өзүңдүн жанына барганда мен хафиза аял болоюн. Куранды шыр окуй турган алым аял болоюн. Ошол менен бирге ушу өзүңдүн жанына, өзүңдөн башка эч кимге муктаж кылбагын. Кээде бир пендечилик кылып койсоң, ошо билип билбей калган күнөөлөрүңдү кечиргин деген ойлор менен толуп өзүм бир кайтканда бир пушинкадай эле жеңил сезип, ушу как будто мен Кудай көрүп, түшүнүп, тазалап, анан бир мына болду, мына сага жаңы жол, ушу жол менен барып туруп, өзүң ой максаттарыңа ишке ашыргын деген жол менен келдим деп ойлойм. Маегибиз соңуна жетип баратат. Абдан мазмундуу, кызыктуу, абдан мен үчүн кандай десем, өзгөчө бир тажрыйба берген подкаст болду деп ойлойм. Сизге акыркы эркин микрофон. Элнара Мадмарованы эмне үчүн ноокат эли тандаш керек? Абдан оор, абдан жоопкерчиликтүү орунга баратып, мен ошол орунга татыктуумунбу? Мен барсам, элиме жардам бере аламбы? Мен кайсыл жерде элге көбүрөөк жардам бере алам деп абдан ойлондум. Терең ойлонуп, өзүм, бир туугандарым менен баары менен кеңештим. Мен ойлойм, мен адамдык сапатым, билим деңгээлим, тажрыйбам, ыймандуулугум, адамдын ушу ата энем берген тарбия мени ушул даражага жеткирди. Эми келечекте барганда мен элим үчүн берген убадам үстүнөн чыгып, ар бир үй бүлөдө, ар бир жаранга жүрөгүнүдөгү көйгөйлөрүн угуп, бийлик менен элдин ортосунда жакшы көпүрө болуп бере алам. Элдин кызы болуп туруп, өзүмдүн Кудайдын астында койгон аракеттеримдин баардыгын жумшай алам деп ойлойм. Ушул милдетим мен аткарышым керек деген ой менен, эл мени колдоп берсе, ар дайым эл менен бирге болом деп ойлойм. Элдин кызы эли менен деген уран менен мен өзүм элиме баргым келип атат. Чоң рахмат, Элнара. Мен дагы ишендимдемин, үмүттөмүн. Буюрса жогорку кеңеште дагы ушундай сабаттуу, оор басырыктуу, ак бейил айымыбыз толуктайт. Эң негизги сапатыңыз бул адамгерчилик. Эң негизги сапатыңыз бул жанагындай асмандан алган убаданы бербей, өзүңүздүн ниетиңизден, ичиңизден чыккан убадаларды берип, элибизге жакын болуп жардам бергенге. Жараткандын астында өзүңүздүн жоопкерчиликти сезип, ушул азыркы кыйын мезгил, чын эле кыйын мезгил. Мен экономиканы айткан жокмун, мен берки көз караштарды, бузулуп кеткен ниеттерди, баягы биздин салттарыбызды
төмөндөп калган кезде ушундай кишилер бийликке керек деп ойлойм. Ошон үчүн сизге ийгилик. Кудайым буйруса, эми бул таймаш, ушул таймашта сиз адилеттүү жол менен, чын жол менен, ак жол менен жетесиз деп ойлойм. Рахмат сизге. Рахмат сизге да.